20-марттагы күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бийликти басып алууга чакырык жасоого шектелип кармалгандан кийин 18-мартта эч жака чыкпоо тил каты менен бошотулган ырчы жана активист Аскат Жетиген Facebook барагына сөгүнгөн видеосу тууралуу пикир калтырды. Тартипсиздик, сыйлабастык деген сөздөргө толугу менен кошулам. Чындыш керек. Бул тартипсиздик, бирок эл тартипти, акыйкатты орнотот деген ишеним менен бийликке алып келген эки достун которуп жатканын көрүп туруп, сылык боло албайм. Ага жигиттик намысым жол бербейт. Бийлик тарабынан кысым болоорун күткөм. Ал нерсеге даяр болчумун, деди Жетиген. Ошондой эле ырчы маданиятсыздыкка алдырганы үчүн коомчулуктан кечирим сурады. Эскертип кетким келет. Мен маданиятсыздыкка алдырган жокмун, мен атайын сөктүм. Бул кадамым менин 20 жыл бою кашыктап чогулткан кадырымды чөмүштөп чачып коёрун билип туруп сөктүм. Элимдин таламын талашып, жеримди бүтүн бойдон сактоо үчүн тозокко кирүүгө даярмын, деп жазды ырчы. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 6 миллиард 280 миллион долларга жетти. Аталган сумма 559 миллиард 503,58 миллион сомго барабар. Бул тууралуу Азаттык басылмасы билдирди. Жалпы сумманын 4 миллиард 652,73 миллион доллары тышкы, ал эми 1 миллиард 627,80 миллион доллары болсо ички карыз. Маалыматка ылайык, өткөн жылдын жыйынтыгы менен мамлекеттик карыз ичкүдүн өнүмдүн 45,53%-ын түздү. Финансы министри Алмаз Бакитаев былтыр 19 декабрдагы маалымат жыйынында карызды убагында төлөөгө мүмкүнчүлүк жетиштүү экенин айтып, үстүбүздөгү жылы мамлекеттик карызды төлөөгө жалпы 66 миллиард сом жумшаларын билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери Сузак районунун Бек Абад айылынын тургунунун үйүнөн Кыргызстандан Өзбекстанга кетчү жер астындагы тоннелди аныкташты. Маалыматка ылайык, тоннель жүктөрдү жана адамдарды мыйзамсыз ташуу үчүн колдонулган. Тоннелдин тереңдиги 15 метр, жалпы узундугу 130 метрде. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасына чейинки узундугу 50 метрде, ал эми бийиктиги 1 метр 70 сантиметрди түзөт, деп айтылат билдирүүдө. Аткезчилик каналын уюштурууга шектелип 38 жаштагы АА аттуу үйдүн ээси кармалды. Териштирүү уланууда. Кудурет Тайчабаров туризмди өнүктүрүү фондунун жетекчиси болуп дайындалды. Тайчабаров 2020-жылы октябрда бийлик алмашкандан кийин Бишкек эркин экономикалык аймагынын башчысы болуп дайындалган. Ал аталган кызматтан былтыр январь айында кеткен. Буга чейин туризмди өнүктүрүү фондун Абылкасым Шерниязов башкарып келген. Ага чейинки директору Елена Калашникова өткөн жылы майда коррупцияга шек саналып кармалып, июль айында үй камагына чыккан. Туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду 2022 жылдын мартында Кыргызстандын туристтик тармагын туруктуу өнүктүрүүнү колдоо максатында түзүлгөн. Өлкөдө кызамык менен ооругандардын саны 6081 адамга жетти. Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысованын айтымында, илдетке чалдыккандардын көбү Бишкекте, Чүй жана Жалал Абад облустарында катталган. Ошондой эле Ишенапасова өткөн жылы кызамык 7046 кишиге жукканын кошумчалады. Үстүбүздөгү жылдын алгачкы 2 айында өлкөдө кызамыктын 4078 учуру катталган. Ал эми 12-мартка карата өлкөдө кызамык жуктургандардын саны 5446га жеткен. Медиктер ата-энелерди балдарын эмдетүүгө чакырышууда. Себеби ооруп жаткандардын саны мынчалык көп болуп атканына балдар жана чоң кишилердин арасында кызылча кызамыкка каршы пландык эмдетүүлөрдөн баш тартуулар болуп атканы себеп. 20 мартта административдик аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жөнүндө убактылуу жобону бекитүү үчүн Ош шаардык кеңеши кезектеги сессияга чогулду. Бул жолу мурдагы шаардык кеңештин депутаттарына Кызыл Кыштак айыл аймагынан 31 депутат, Төлөкөн айыл аймагынан 31, Нариман айыл аймагынан 7, Шарк айыл аймагынан 3 депутат кошулуп, депутаттардын жалпы саны 117ге жетти. Отурумга каттоодон өткөн 91 депутат катышып, депутаттардын ыйгарым укуктары тууралуу маселе көтөрүлдү. Ош ТВ каналы билдиргендей, сессиянын башталарында депутаттар арасында пикир келишпестиктер жаралып, күн тартиби каралгандан кийин Кызыл Кыштак жана Төлөкөн айылдык кеңешинен келген депутаттар сессияны таштап чыгып кетишти. Отурумду таштап чыгып кетип бара жаткан депутаттарга шаардык кеңештин төрагасы Салман Назыгулов саботаж жасап жатасыздарбы деп суроо узаткан. Ага Кызыл Кыштак айылдык кеңешинен келген депутат Айым Рахманова, бул саботаж эмес, бул жерде мыйзамсыз отурат турбайбызбы? Юстиция министрлигинен каттоодон өтөлү, анан катышабыз деп жооп берген. 15 мартта президенттин жарлыгына ылайык Ош шаарынын курамына Кызыл Кыштак, Төлөкөн айыл өкмөттөрү жана Нариман, Папан, Шарк айыл өкмөттөрүнүн бир катар айылдары кошулган.
УКМК акын Асхат Жетиенге башка эпизод боюнча иш козгоп, кайрадан кармады. Бул тууралуу Кактус медиа сайтына адвокат Венера Будайбекова билдирди. Анын айтымында Асхат Жетиенге карата бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык жасоо беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, анын соц тармактагы түз эфиринин негизинде 2 экспертиза дайындалды. Бир эпизод боюнча корутунду чыгарылып, ал чет жака чыкпоо тилкаты менен бошотулган. Бүгүн ал сөгүнгөн сөздөр менен тарткан экинчи видеосу боюнча чыккан экспертизанын корутундусунун негизинде кайрадан УКМКга Бишкекке чакырылды, деди ал. Адвокаттын айтымында акынга буга чейин кылмыш иши козголуп, баш коргоо чарасын тандоо үчүн Бишкектин 1-Май райондук сотуна алып келинди.